Шанхай кызматташтык уюмунун саммити соңку ирет былтыр Кытайдын Циндао шаарында өткөн. Анын жыйынтыгы менен Циндао декларациясы, терроризм, сепаратизм жана экстремизмге каршы туруу, маңзатка каршы күрөш, азык-түлүк коопсуздугу жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча 20га жакын документ кабыл алынган. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 14-15 июнунда ири уюмдун кезектеги жыйыны Кыргызстандын төрагалыгы алдында Бишкекте өтөт. Өлкө үчүн абдан маанилүү болгон бул иш-чара өнөктөш өлкөлөр ортосунда терроризм, экстремизм, мыйзамсыз баңгизат жүргүзүү боюнча кызматташтыкты күчөтөөрүн президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков айтат. Ошондой эле жыл санап аброю артып бараткан уюмдун кезектеги жыйынынын натыйжасында саясий, соода-экономикалык, маданий-гуманитардык, инвестициялык жактан алаканы андан ары дагы тереңдетүүгө шарт түзүлөөрүн кошумчалайт. Анын негизи мүчө мамлекеттердин ынтымагы, ишенимдүү өнөктөштүгү жана бири-бирине болгон сый-урматы. Алдыбыздагы иш-чаралар жана эң башкы саммитибиз Кыргызстан үчүн өтө маанилүү. Учурда даярдык иштери менен атайын жумушчу комитет алектенип, юстиция, айыл чарба министрликтери, салык, чегара кызматтарынын, регионалдык террорго каршы кызматташтык кеңеши жана башка мамлекеттик органдардын отурумдары болуп өттү. Алдыда коргоо, тышкы иштер министрликтери жана коопсуздук кеңешинин башчыларынын жыйыны өтүп, күн тартибиндеги маанилүү суроолор такталат. Саммиттин жүрүшүндө маданий-гуманитардык иш-чаралар да өтөөрү маалымдалды. Алар медиа саммит, сүрөт көргөзмө, бизнес-форум жана ири гала-концерт. Данияр Сыдыков кошумчалагандай, стратегиялык өнөктөштөр ШКУнун саммитин жогорку деңгээлде өткөрүүгө ар тараптан жардам берүүгө даярдыгын билдиришкен. Алардын бири Россия материалдык техникалык жактан көмөк көрсөтөөрүн убадалаган. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди мырза дагы бул сөздөргө кошулуп туруп, Индия тараптан дагы биз тиешелүү жардам көрсөтөбүз деген ал дагы өзүнүн мындай эркини дагы сөзүн айткан. Ого чейин бир күн мурда Пекин шаарында эки тараптуу сүйлөшүүлөр болуп атканда бул биздин президентибиздин мамлекеттик иш сапарын, Кытайга болгон иш сапарынын алкагында эки лидердин сүйлөшүү процесс болуп атканда Кытай тараптагы ушундай өзүнүн каалоо тилегини, ниетини бизге билдиришкен. Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкекте өтө турган саммитин утурлай февраль айында бул уюмга мүчө 8 мамлекеттин коопсуздук кеңештери жана тышкы иштер министрликтери Кытайдын Пекин шаарында жыйынга чогулушат. Анда коопсуздук маселелери талкууланмакчы. Отмечу, что это будет уже по счету. Белгилей кетсем, эсеп боюнча бул Шанхай кызматташтык уюмунун 14-чү жыйыны болуп эсептелет. Пекинде өтө турган иш-чарада саммитте талкуулана турган маселелердин так тизмеси аныкталат. Учурда 17 пункттан турган болжолдуу материалдарды иштеп чыктык. Ал өз ичине чегарадагы кылмыштуулук, терроризм, экстремизм, курал жана маңзат аткезчилиги өңдүү суроолорду камтыйт. ШКУ 3 миллиарддан ашык адамды камтыган ири уюм экенин өзгөчө белгилегим келет. Бул тапта биз укук коргоо органдары менен биргеликте саммитке чейин жана ал жүрүп жаткан учурда коопсуздукту камсыздап, тартипти күчөтүү боюнча аракеттерди көрүп жатабыз. Андыктан 2 күндүк иш-чаранын жүрүшүндө республикада эч кандай чукул кырдаалдар болбойт деп ишенимдүү түрдө айта алам. Айта кетсек, Шанхай кызматташтык уюмуна Кыргызстан, Кытай, Россия, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Пакистан жана Индия мүчө. 2001 жылы негизделген уюмдун көңүл чордунунда негизинен анын мүчө өлкөлөрүнүн коопсуздук маселелери турат. Башкы коркунучтар терроризм, сепаратизм жана экстремизмге байланыштуу. Жайнагүл Талас кызы, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.